Жергиликтүү ишкерлер өз товарларын өлкөнүн бардык аймагына бир күндө, ал эми чет жактарга бир жумага жетпеген убакыттын ичинде Кыргыз почтасынын тейлөөсү аркылуу жеткире алышат. Учурда Бишкек шаарында товарлардын кабыл алуучу 7 пункт болсо, облустарга жеткирүү кызматы да бар. Шаардын ичинде 7 точканы ачканбыз. Ошол биздин жарандар ошака эгерде озонун ичинен магазиндерди ачса, ошака тапшырып, анан бул сорт центрден бияктан обработка болуп, анан Россияга кетет. Логистикасы бияктан болот полностью, сортировкасы дагы. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары биздики электрондук коммерция өнүгүп атат. Ошон үчүн жылдан жылга биздин жарандар көптөн көбү ошо колдонуп баштап атат почтаны. Анан мурда эгерде каттар болсо, азыр ошол именно электрондук сооданын посылкалары көп жөнөтүлөт. Азыркы тапта 7000ден ашык жергиликтүү ишкерлер логистикалык борбор менен иштөөгө келишимдерди түзгөнгө жетишти. Борбор соода рыногуна киргенден кийин товар жеткирүүчү мамлекеттердин санын көбөйтүүгө кызыктар. Интернет-торговли, электронной коммерции в Кыргызской республике и интернет-бизнес, электрондук товар жүгүртүү азыр дүйнө жүзү колдонгон кызмат. Бул багытта Кыргызстанда тейлөө тармагын ачуу боюнча былтыр октябрь айында келишим түзүлгөн. 3 айда эле ушундай жыйынтык болду. Жергиликтүү рынокко кеңири жайылат деп ишенем. Логистикалык борбордо буйрутма менен жөнөтүлүүчү товарлар сорттолуп, өз дарегине таратылат. Анда эч кандай чектөө жок. Айыл чарба азыктарынан баштап, колдо жасалган буюмдар, жеңил өнөр жай өндүрүшү жана башка бардык буюмдар тандоосуз кабыл алынат. В данный момент у нас, как вы видите, азыркы тапта биздин катарга кошулуу оңой. Ал үчүн жеке ишкер же ишкана өкүлү болсо, электрондук коммерция багытында бизнесин каттоодон өткөрүп эле бардык соода операцияларын жүргүзө берсе болот. Товарды жеткирүү убактысы жана аны тейлөө кепилдиги берилген. Логистикалык борбордо техникалык кызматкерлер ишкерлерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Өткөн жылдын аягында тесттик режим катары Европадан Кыргызстандын аймагына 2 тоннадан ашык жүк келсе, дагы бир нече ишкердин товарлары ар кайсы мамлекеттерге тараган. Элиза Нурматова, Чыңгыз Жумагулов, Фалато 24.